Жалпак Таш айыл аймагына караштуу Маткасымов Тончулук мектепке чейинки балдар бакчасында 1-июнь балдарды коргоо күнүнө карата иш-чара уюштурулду. Ага Жалпак Таш айыл аймагынын өкмөт башчысы жана жергиликтүү кеңештин депутаттары катышып, бөбөктөрдү белеги менен кубантты. Өзгөн районундагы шарты катаал айыл өкмөттөрдөн бирибиз. Тоолуу аймакка киребиз. Айыл өкмөтүбүздүн 19 социалдык объектилери болсо, анын ичинен 4 бала бакчабыз бар. Ошо бала бакчаларыбыздын биринде бүгүн балдарды коргоо күнүн чогултуп отурабыз. 3 бала бакча курабыз деп атабыз. Мындай буюрса, бизде баланын саны көп. Бала бакчалардын саны аздыгына байланыштуу муктаждыктар бар да, ошону эске алып, азыр дагы 3 айылга өзүбүздүн пландарыбызды кылып атабыз. Кудай буюрса, долбоорлоо иштери башталды. Кичинекей бөбөктөр ырдап, бийлеп, жашоодогу көрүнүштөрдү аткарып гүлкөй тартуулашты. Ата-энелер балдарынын аткарганын көрүп, кубанып эжекелерине ыраазычылык билдиришти. Биз бул бала бакча ачылганда балдарды жетелегенде баскыла десе ыйлап барбайбыз деген күндөрү болгон. Азыр эми көрүп алып биз аябай кубанып атабыз. Кубанып, булардын жетишкендиктерине, ыр, бий бардык аткарган жөндөмдүүлүгүнө, ушул мынау берген тарбия берген эжекелерине чоң рахмат. Сыңарбы бүгүнкү балдарды майрам менен куттуктайбыз бөбөктөрүбүздү. Биздин бүгүнкү бөбөктөрүбүздүн даярданган немесин, жыйынтыгын көрүп кубанычыбыз койнубузга батпай турат. Эч нерсени билбей келген балдарыбыз бардыкты үйрөнүп, бийлегенди, ырдаганды, бардыкты билип, ушу эмгек жамаатына рахмат, ушунча тарбиялап, ушунча кичинекей балдарды ушул даражага жеткирген. Маткасымов Тончулук балдар бакчасында балдарды коргоо күнүнө карата арналган жана бүтүрүү кечеси болууда. Алардын катарында келечекте футболист болом деген Алымбек жана врач болом деген Орозгүл бакча менен коштошуп жаткан убагы. Абдан жакты биледик, ырдадык, подарка алдык. Абдан жакты. Азаматсың. Атың ким? Орозгүл. Чоңойгондо ким болосуң? Врач. Сен да врач болосуң го. Бүгүн сен кайсы ырды ырдадың? Көк жүгүлөгөн. Тарда барыбызга жеткирген эжелерге спортту ыраазычылык билдирем. Чоңойгондо ким болосуң? Футболчу. Азыр эми бала бакчаны бүтүп атасың, эртең мектепке барасың. Бала бакчаны сагынасыңбы? Ооба. Эмнеси жагат бала бакчаны сага? Ичинде нелер бар? Ойынчуктар. Досторуңду сагынасыңбы? Ооба. Аталган бала бакча 2023-жылы 5-декабрдан бери ишмердүүлүгүн улантып келет. 60 орунду бала бакча 30 бүтүрүүчүнү даярдады. Бала бакчада жалпысынан 17 кызматкер иштеп келүүдө. Балдарды коргоо күнүнө арналган иш-чарага 10 күндөн бери даярдык көрсөтүп келгенин Маткасымов Тончулук балдар бакчасынын жетекчиси Сулукан Орунбекова билдирет. 1-июнга балдардын майрамына карата даярдадык. Ошо 10 күндөн бери тынымсыз даярдап атабыз. Мына кичинекей балдарды өзү даярдап, мындай өзү эле мындай нарактан беракка жылдырыш эле кыйын го. Ошон үчүн мына ушул айрыкча эмгек жамаатыма ыраазычылык билдирем. Эң жакшы, мыкты бала бакчалардын катарына кошобуз деген ниеттебиз. Бул эң жакшы, бул айылда буга чейин бала бакча болгон эмес. Биринчи жолу ушул бала бакча ачылып атат. Тарыхта биринчи жолу болуп атат. Ошон үчүн эми ушул элдин ишеничин актап, элге кызмат кылуу биздин тилегибиз, биздин оюбуз. Ошол эң жакшы деген мыкты кадрларды, мыкты балдарды тарбиялап чыгуу биздин максатыбыз. Балдардын келечеги кең болсун, ар дайым ошол кыргыз элинин желегин желбиреткен мыкты инсандардан болсун дейбиз. Албетте ушул бала бар, биз барбыз. Балдар жердин жандуу гүлдөрү. Балдар дайыма маанайлар ачык болсун. Ушу балдарыбыздын маанайы ачык болсо, биздин ата-энелердин биздин маанайыбыз ачык болот.